коррупционный иштердин бетин ачайлы. Келечек чапан сүрөгөн чалдардык эмес. Келечек мына сен менен меники жаштар. Ойгонгула. Интернет колдонуучулар Саламаттык сактоо министрлиги тез жардам унааларды кымбат баада сатып алды. Калган каражаттар кайда кетти? Дагы эле тешик чөнтөктөргө, сол чөнтөктөргө кирип кетти. Бул жерде коррупциялык иштер болду деп интернет айдыгында абдан талкуулар дали болсо күчөйүп токтоп келет. Ал негизинен Бишкек шаары, Ош шаары, Жалал Абад шаарына кетет. Андан тышкары калганы 10 Соболь. Собольду биз бүгүнкү күндө ар бир областка бердик. Ар бир машинасы $49,000 келди примерно деп атат да. Жаш баланы алдагандай эле да. Мен ого ишенгим келбеди. Чында жүрөгүм ооруп кетти да. $34,000 чыгып атат да. Бул жерде азыр 49 менен 34 разницасы $15,000 чыгып атат. $15,000 демек Саламаттык сактоо министрлиги мисрак жеп алган деп. Ар бир мен көзүм менен көрбөгөндөн кийин шек жаралып атат. Точный ценасын эсеп чыкканда бир кыйла эле бир $300,000 разница чыгып калып атат азырчы. Ар бир машинанын ценасын эсептеп чыкканда ошону $300,000 башка нерсеге жумшасак деле болмок да. $49,000 болду да. Экинчи класс Б ал бул Риманвиль деп коебуз, ал уже аппарат ЭБЛ менен, портативный бар ЭБЛ менен, помощный эмелер менен, аккумуляторлор менен, подзарядкалар менен. Алар биз Ford Transit на базе Ford Transit болду, ал $90,000 болду. Ошондо деле $50,000 оборудование кетпек да бугачы. $90,000 болду. Бул отбор тендер боюнча болду да, баарычы. Бирок 90,000 бул ончолук болбош керек да. Бул акчаларга биз Россиянын газ Соболь машинасын алгандан көрө Германиядан Mercedes Sprinter'ler заказ кылсак болмок экен. Саламатсыздар, урматтуу Абдулак Жолулу YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн бизге атайын мырза келип отурат. Ош шаарынан бул өзүңүздөр билгендей, Саламаттык сактоо министрлиги жакында эле бир жума мурун 13 тез жардам унасын сатып алган. Интернет колдонуучулар Саламаттык сактоо министрлиги тез жардам унааларды кымбат баада сатып алды. Калган каражаттар кайда кетти? Дагы эле тешик чөнтөктөргө, сол чөнтөктөргө кирип кетти. Бул жерде коррупциялык иштер болду деп интернет айдыгында абдан талкуулар дали болсо күчөйүп токтоп келет. Аны Саламаттык сактоо министрлиги унанын ичинде, тез жардам унанын ичинде бардык медициналык жабдуулар, шаймандар, дем алдыруучу аппараттар бардыгын айтып, ошолордун баасын кошкондо тез жардам унасы ушундай кымбат болду деп түшүндүрүп жатышат. Бизге Ош шаарынын тургуну келип атайын өзүнүн пикирин билдирем деп чечти. Биз эркин аянтча маалымат түзүп бердик. Аны эмесе өзүңүздү тааныштырып айта кетсеңиз, Саламаттык сактоо министрлиги 13 техниканы жаңы тез жардам унасын сатып алды. Жакында сиз колуңузда кармап жүрөсүз, ал жерде атайын Россиядан ошол эле баадагы унаалар арзан болуп чыкты. Мен чалып өздөрү менен байланыштырып жатасыз. Ушул жана башка маалыматтарды кенендештирип, фактынын негизинде ушуну айтып берсеңиз. Алгач өзүңүз тааныштыра кетиңиз. Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз эли. Ушундай эле Ош шаарынын тургундары, мен атым Бектур. Ош шаарынын жаран тургуну болом. Буга чейин ушул тез жардам унасы боюнча биздин Саламаттык сактоо министрлиги белгилеп кеткендей $49,000 мынау Соболь Газель Соболь машинасы алынган деп эме кылды, жооп беришти. Анан ар бир машинасы $49,000 келди примерно деп атат да. Эми кандай айтсам, жаш баланы алдагандай эле да. Мен ого ишенгим келбеди. Чында жүрөгүм ооруп кетти да. Анан ойлонуп отурдум. Мен унчукпасам, башка бирөө унчукпаса, дальше жашоо кандай болот, Кыргызстан келечеги кандай болот. Ойлонуп отурдум да, анан өзүм интернеттен карап, заводдорду таап, байланышып, ушу кечээ мага ушундай эмелерди жөнөтүптүр, прайс. Кайсыл завод? Кайсыл мамлекет? Русавтогид, Россияда, Нижний Новгород, Московская область деген. Да, урматтуу көрүүчүлөр, дал ушундай автоунааларды ушул Саламаттык сактоо министрлигинин атайын Facebook баракчасына, Instagram баракчасына киргизип отурат. Биздин маалыматына караганда, Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда жана ошондой эле бул жердеги кагаздагы баалар, унаага окшош
техниканын негизинен окшош. Ошол эле учурда бул жакта дем алдыруучу аппараттар, медициналык биринчи кызмат көргөзүүчү жабдуулар дагы бар экендигин көрүүгө болот экен. Бул эмеде Газель Соболь 5 бизнес класс, бизнес Б класс дадат. Б классындагы үлгүдөгү машиналар экен. Тез жардам унаалары. Анан булардын базовый комплектациясы болот экен. Ошол заводдон өздөрү иштеп чыгып сатканда базовый комплектациясы 1 миллион 690 000 рубль болот экен да. Полный ичинде ошол кушетка, мушетка, жана стол сиденьялар менен оборудование жасалган машинаныкычы. Анан буга еще плюс коммерческий предложение кылышат экен. Ичинде ошол ушунун баардыгын алсам, мына список боюнчачы, бул 738 400 рубль болот экен да. Бунун ичинде ошол саламаттык сактоо министрлиги эскертип кеткендей, ИВЛ аппарат, ЭКГ, килеми мен бардык нерсени түшүнбөйм, бардыгынчы, бирок немеси бар экен, ошолорду кыска айта кетсеңиз кайсы? Ошол министрлик айткан кечеги ол баягы соцсетте чыккан сценалар боюнча биз ИВЛ аппараттары бар, анан мындай деп көп нерсени айтып кетти. Мен өзүм медицинский эмеде иштебегендиктен бул немелерди көбүн түшүнөрмүн да, бирок мага жөнөтүштү ушу коммерческий предложение деп, ушу дополнительный ушу ичине койсо боло тургандарынчы. Ушу полный жөнөттүм. Мына жерде ИВЛ аппарат турат, ЭКГ турат, анан редуктор, ингалятор турат, кислородный рик деп. Бул кандай аппарат экенин мен көзүм менен көргөн эмесмин, бирок мен акылым жетип атат да, потому что сиздер айткан ошо $49 000 автоунааларда, медициналык тез жардам машиналарында ушулар бар ичиндечи. Бирок бунун жалпы суммасын, бул сумма менен мына базовый комплектациянын суммасын кошкондо где-то 2,5 миллионго жетпеген акча болот, рубльгачы. Аны мен рубльдү доллардын күчүнө чакканда $34 000 чыгып атат да. Бул жерде азыр уже 49 менен 34 разницасы $15 000 чыгып атат. $15 000 демек саламаттык сактоо министрлиги министрлик жеп алган деп. Ар бир мен көзүм менен көрбөгөндөн кийин аны жеп албай, шек жаралып атат. Не дегенде бир эле ушул машинада, bunday машинадан действительно канча келди. Может, бу жерде ушул эле машинанын А классы бар, будан кыйла арзан да. Анан бу жерде базовый комплектациясы тоже кыйла арзан, где-то 700 000 разница берет на эки машинанын А комплектация менен Б комплектациянын разницасы где-то бир полный шу коммерческий предложениясы менен 700 000 разница чыгып атат да. Азыр может булар 5-ону А класстан алгандыр, 5-ону кайра Б классынан алгандыр. Анан жана Ford транспортер машинасы боюнча дагы кайрылып кетмекчимин. Ал жөнүндө мен пока эч нерсе чыгара элекмин, сурай элекмин дагы да. Бирок интернеттен карасак, Ford транспортер $40 000 тегерегинде экен. Жаңы заводдон масласычы. Ошол эмеге ушундай заводдорго кайрылса, олар скорый помощь помощь машинасын чыгарып бере турган кылып даярдап беришет да. Ошондо деле $50 000 оборудование кетпейт да бугачы. Бирок 90 000 бул ончолук болбош керек да. Бул акчаларга биз Россиянын газ Соболь машинасын алгандан көрө Германиядан Mercedes Sprinter'ler заказ кылсак болмок экен. Азыр эми мен оюм кетти, ушу кече Дүнөлүк банк, кече жакында эле Дүнөлүк банк Кыргызстанга $9 million бөлдү да. Именно ошо медицинаны колдоо боюнчачы. Ал кредит эмес, грант эмес, жарым бөлүп жарым эме боло турганчы, бул безвозвратный болуп атат. Медиктерди эле колдоого кетип атат да. Эми ушундай бекер келип аткан акчаны ушинтип эптеп жеп калыш, же биярдан уруп калыш болсо, ондо Кыргызстан келечеги кандай болот? Ошого ар бир жаран өзүбүз аракет кылышыбыз керек да. Ушундай схемаларды карап, изилдеп, мамлекетке болбосо дагы өзү үчүн жардам беришибиз керек да. Мисалы үчүн азыр бу жерде точный ценасын эсеп чыкканда бир кыйла эле бир $300 000 разница чыгып калып атат азырчы. Ар бир машинанын ценасын эсептеп чыкканда ошону $300 000 башка нерсеге жумшасак деле болмок да. С углубленной жизнедеятельностью обеспечения труп на регионов деп Соболь алды. Бул 4 ВД менен, 4 полноприводной лор. Бар дыхательный эмелер, системалар бар жерде. Кислородный баллондор, ошол тез жардам кылганга оборудование, полностью комплектация.
мешок амбы деп коет, 3 фит даерде болот, взрослый, детский, гинекологический аппаратураларын баары менен комплектация менен где-то $49,000 болду да. Экинчи класс Б ал бул реанимобиль деп коебуз, ал уже аппарат ЭБЛ менен, портативный бар ЭБЛ менен, помощный эмелер менен, аккумуляторлор менен, подзарядкалар менен. Алар биз Ford Transit на базе Ford Transit болду, ал $90,000 болду. Бул отбор тендер боюнча болду да, баарычы. Тендерге спецификация, технический параметр заданный болуп туруп 4 фирма берген болчу. Уже 4 фирма эң наименьший цена менен ошол фирма утту. Бул комплектация отдельный болот да. Технический параметр задавать этет, ошо компаниялар чогултуп, ошо комплектацияны, оборудованияны койдуруп туруп, астынан уже консорциумга берет да. Биякта да технический спецификациялы экспертный группа кылган болчу, бекиткен болчу. Тендерная комиссия өзүнчө оценка кылат муну. Анан ошо рекомендация бергенден кийин экспертиза ошо ОРП МЧС өтөт, анан бизге уже проект контракттар бизге алып келет министерствогачы. Биз машиналарды көрдүк, соответствие уже параметрлары менен полностью соответствует. Отзывдары биздин эксперттер дагы предварительно көрүштү, скорый помощьтуна чакырдык, эксперттер карап туруп жакшы оценка берди бул машиналарга. Акча ордудан кымтыла берсе биздин келечегибиз кандай болот турабы? Ушундай деген ой менен келдиңиз да? Ошондой деген ойдо келдим. Биринчиден азыр акыркы 10 жылда Кыргызстан $2,5 миллиард карыз алыппыз да. 2010дон азыркы күнгө чейин $2,5 миллиард карыз алыппыз. Ал $2,5 миллиард дайыны жок болуп атат да. Эми бирисин көрдүк ТЭС, экинчиси жанагы Казарман, балыкчы жолу, ояка канча акча кетти дегенчи эми баардыгын чукулап чыгып мен ого убактым деле жок, чындап эме деле жок. Эми азыр мына мелкийден баштайлы. Ушуну өзүм отуруп, ойлонуп, ушуну бир неме кыланчы, изилдейинчи. Точный бир так маалыматын алып өзүм айтайынчы деп эле аракет кылдым. Чындап жанан мени бирөө жалдаган жок, мен эч кандай партияда эмесмин. Жөн эле өзүмдүн жарандык позицияңызды билдирейин деп эле келдим да. Эми мага окшогон, силерге окшогон жаштар ушундай демилгелерди көтөрө берсек, Кудай кааласа Кыргызстандын оңолушуна жардамыбыз, салымыбыз чоң болмок да. Не дегенде баардык нерселер көз жумуп келатканбыз, ушуга чейинчи көз жумуп атабыз. Буга чейин эле болду март апрель айында жөнөкөй эле маскаларды 400дөн алып атат. 5 сомдук масканы 25ден алып атат. СИС костюм 6,000 сомдон алып атат. О жөнүндө азыр Финпол иш козгоду деп атат, бирок козгогону чынбы, ким жооп берет, кантип жооп берет? Мына акчаларды деп бизге ачык айкын эч кандай сайтта жок болуп атат. Ошолорду элге чыгарсын. Анан келген ошол $291 миллион ошо коронавирус менен именно күрөшкөнү международный уюмдардан келди деп атат. Мисалы үчүн ВОЗдон келди, анан кийин АКШнын валютный фондунан келди. Дагы келет деп атат, где-то $610 миң общий ошондо донорский эмелер келет деп атат. Онун канча проценти кредит, канча проценти безвозвратный деп атышат. Эми ошондой келген акчаларды чындап акыл менен жакшы колдонсок, эл нерсеге жетмек да. Максаттуу ийгиликтүү пайдаланышыбыз керек да. Азыр ороткон акчаларды карап көрсөк эми күлкүм келет да, мындайча. 290 миң, 300 миң сомду берип атышат. Аны келген акча менен долларга айлансак 4 миллион, 3 миллион долларын тегерегенде болуп атпайбы? А бу жерде сумма чоң да. Азыр Япониядагы канча миллион доллар бөлүп берип атат. Ошолор кантип кетип атат. Одан көрө кел чоңдор ушундай мезгилде өзүңөрдү тыйып, эл үчүн жардам берип койсоңор. Мына ошо башында эмеде тургандарга да айтам. Эми ушу менин акылым жетип атат да, мен силерден балаңар небереңер менен тең болсом керек. Şu gelgen akçanı başında geldi de, başında bölünüp kelgенден кийин ушул ИВЛ аппарат, концентратор, бүт дары дәрмектикечи жок дегенде $5 миллион бөлүп койгонуңарда эл мынчалык аз кыйналмак эмес да. Мен эсептеп чыктым. Обычный эле концентратор, кислородный концентратору $550 деп атат. Майли мамлекет силер 700дөн алгыла. 20 миң аппаратыңар алып келип койсоңор $1 миллион 400 миң болот экен да. $1 миллион 400 миң. Бул келген акчанын даже бир процентине ham чыкпайт да, 0 канча процент болуп калат да. Ошондой ошол $5 миллион
так бөлүп койгонуңар да дары дармекке, мына келип аткан Кликсан, гепарин, аскопар деген бүт ошол азыркы пневмонияга каршы эл муктаж болуп турган дары дармекке жумшаганыңар да заранее. Bunçalık azırkı akfal bolбойт эле да. Азыр бардыгыбыздын бакчалары түштү. Менин туугандарым ооруп атат, бүт барыңыздардын туугандарыңыздар ооруп атат азырчы. Ошону аптекаларга жүктөбөй, мамлекет өзү иштесе болбой эле. Эмнеге бири-бириңерге шылтаганды жакшы көрөсүңөр силер? Мына мынтти, ана мынтти, ана мындай кылды деген сөздөн эч кутула албай эле койдуңар го. Ошону кандай дагы кантип түшүндүрсөм экен? Ошо чет мамлекетте биздин элчилер бар. Посольстволор бар. Ушул дары дармек боюнча посольстволор иштеш керек эле деп ойлойм менчи. Эмне дегенде алар биз жерде азыр мына биздин активисттер иштеп атат. Молодец, аларга ыраазычылык билдирем. Анжелика айым, Бактыгүл айым, Адыл Асанов бүт ушулар демилге көтөрүп, бир 500-600 кислородный концентрат келди. Мына мамлекет 2000 муштук заказына деле мен күмөмүн да, ошочу. Ишенбей атам, чында 2000 муштук биз заказ бердик, кел дегенде ишенбей атам. Не дегенде райондорго бөлүп берип атасыңар, мамлекет тарабынан 24 штук, анан бизнесмен тарабынан 3 штук деп. Бул кандай түшүнсө болот? Биздин Ош шаарыбызга ошо 2000 келген аппараттан 170ти бөлүпсүңөр да. Калгандары гана кандай бөлүштүрүп атасыңар, эмне болуп атат? Ошону ушунун алдын алыш үчүн мен оюм башынан эле биздин башка мамлекеттеги элчиликтер иштеш керек эле да. Ошол кайсы жерде кандай заводдор бар. Мисалы үчүн Кликсан кайерден чыгып атат. Бүт жерде биздин элчилер бар да. Ошолор завод менен прямой сүйлөшүп эле, прямой поставка эле, мамлекетке эле. Ошентип иштесе азыр кыйла жакшы болмок да. Эл бунчалык кыйналып, бунчалык азап чекмек, анан өлүм да аз болмок да. Кичине мындай элге көп бүт маалымат жетсин, эл ойгонсун, эл эми ойгонгула. Bundan keyin эми ойлонуп иш кылгыла, мурдагыдай заманды токтотойлу. Келечек чапан сүрөгөн чалдардык эмес. Келечек мына сен менен меники жаштар ойгонгула. Эртең бирөөнүн 10 000 сомун алып, же бирөөнүн 5 000 сомун алып, ого чуркап, буну бугашып, буну бугашыбаган токтоткула. Келгиле, бир жакадан бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, биригели дагы ушундай коррупционный иштердин бетин ачайлы. Рахмат. Сизге чоң рахмат атайын маалымат бергениңиз үчүн, жөнөкөй мамлекеттин тагдыры үчүн, өлкөнүн тагдыры үчүн кайдыгер карабай, өзүңүздөр мамлекеттик кызматта иштебесеңиз дагы сунуш пикириңизди айтайын деп атайын келдиңиз. Биз сизге эркин маалыматты аянтча түзүп бердик. Ардактуу YouTube көрөрмандар, сиздерде да сунуш пикирлер, ой пикирлер боло турган болсо, же болсо бир бийликке сунуштарыңыздар боло турган болсо, түз интернет аркылуу биз мүмкүнчүлүк түз беребиз. Пикириңиздерди билдириңиздер, сунуш пикирлериңиздерди билдириңиздер. Биз менен байланышууну кааласаңыздар, экрандын үстүндө жазылган телефонго чалыңыздар. Ал эми бул министрликтин тез жардам унаалары боюнча жакшы күндөр сиз тийиштүү органдарга дагы кайрылып койсоңуз болот, ушуну кайрадан иликтеп чыгуу боюнча. Ушул документтерди ушунча алып барып берем. Дегенде эл арасында абдан нараачылыктар айтылып жатат. Бул нараачылыктарга өз кезегинде министрликтерде дагы ошол социалдык тармактардын аркылуу башка жактардан болсо дагы массалык маалымат каражаттарынан же болсо өздөрү байма-бай маалыматтарды берип элди тынчытып койсо деген бир ойду айткым келди да. Саламатта болуңуздар. Эгерде сунуш пикирлер болсо бизге кайрыласыздар.